Барыңыздарга салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен мынакей кезектеги түз эфирибизде байланышып турган учурубуз. Бүгүнкү түз эфирде дагы сиздер менен өтө кызыктуу ооруларыңыздарды талкуулап, алардын чечүү жолдорун биргеликте талкууламакчыбыз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп, ар бир айтылган кеңештерди аткарууга аракет жасаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, мен бүгүн сиздер менен байланыша алдым. Деги эле байланыша албай аттым эле. Анан мен деген суроо мындай, сизге кайрылуумдун себеби мен сиздин жеке көзөмөлүңүзгө жазыла албай атам. Шартым жок чындыгында. Анан бирок мындай, сиздин өзүмүздүн врачмын долбооруңузга катышпай чоң мындай көп эле пайдалуу нерселерди алдым. Бирок дагы мени ойлондуруп аткан суроом, эртең октябрда 3 жашар боло турган балам бар. Сиздин эмеңиз менен, кеңешиңиз менен инвитрого анализ тапшырдык. Анан андан чыккан жыйынтыктарында гематокрит 39 деп берип атат, 12,5 деп. Анан маселе андан эмес, ферритин 10 экен. Балам аябай аппетити начар, эт жебейт. Аны билип атам, бирок эритроцит жогору экен да, 5,23. Ошондой эле РДВ деген болот экен, 15,6 деп атат. Анан эң жогору тромбоцит 444 деп атат. 403 экен эң повышенный неси, референция значение. Бул жерде 444 берип атат. А также бул жерден ошону берип атат да. Аны кандай түшүнсө болот? 444 тромбоцит и эритроцитти өтө белгилеп коюптур да. Эритроцит референция значениедан ашыкча болуп атат да, 5,23 болуп. Эми бул эмне дегенди билдирет, неге менин баламда мындай болду деген суроо болуп атат сизде. Анан бул анализдерди сиз менин эле вебинарыман көрүп эле тапшырдыңыз өз алдыңызча? Ооба, сиздин вебинарыңыздан көрүп тапшырдым. Сиз ар дайым сүйлөбөйт да баламчы, анан ошол аркылуу угуп отуруп, анан сиздин вебинарыңызда ушу инвитрону мен бир жолу телеграмга да жазгам, кайсы лаборатория дедиңиз эле, укпай калдым, таппай калдым, барайын дедим эле депчи. Анан сиздин айтканыңыз менен ушуга тапшырдым, ушуларды алдым да, ошо жыйынтыктардычы. Кальцийге тапшырдым, железасын билдим дегендей. Ошол анализдерге тапшырганга мүмкүнчүлүк болду, аларды тапшырганга? Ооба. Анан деген мынау железасына эмеде, железасы дагы нормадан ашык экен, 24,3 деп берип атат. Нормада 21,5 деп берип атат. Бирок ферритин 10. Эми ушул жерде мен сизге кыскача өтө жөнөкөй тилде түшүндүрүп берейин, мындай да, биздин организм, баланын организминде жана айтып кеткендей эритроцит деп айтпадыңызбы? Ошол эритроцит деген лепешкадай болгон клеткалар бар. Анан качан сиздин балаңыздын организминде темир жетишсиздигинен пайда болгон анемиянын өтө оор түрү пайда болгондо, организм жанагы состоянияны компенсация кылыш үчүн, мындайча айтканда, согушта 100 аскер согушуп атат да, алардын 70 өлүп калды да. Көрдүңүзбү? 30 эле калды. Анан ушул жерден биякта мамлекет карады да, бияктан аябай көп өлүп кетти. Эми бияка 200 аскер жөнөтөлү деп туруп, одновременно 200 усиленный форматта жөнөттү да. Ушунун эле сыңарындай, бая баланын организми слабый болуп, ферритин азайып, анемия күчөп атканда, баланын организминде реактивный процесс жүрөт да. Бул реактивный процесс деген бая организм өзүн эптеп компенсация кылыш үчүн эритроциттерди өтө көп бөлүп чыгарып баштайт. Тромбоцитоз деп атпайсызбы? Жана тромбоциттер да көбөйүп кеттир деп. Реактивный тромбоцитоз деп коет. Бүт ушул анемиясы бар балдарда ушундай реактивный процесстер жүрөт да. Бул деген сөз сиздин балаңыздын организминин кыйкырыгы. Сиз ойлобоңуз, бул жөн эле цифралар, бул жөн эле баягы анализдерден бир нерселер да депчи. Жок, бул организм ушунчалык кыйналып, жана железо дефицитин анемиянын айынан зар какшап, ошол балага ошол жанагындай процесстерди көргөзүп берип атат да. И аны зас келгенсип, железо дагы көбөйүп кетти деп атпайсызбы? Ошол организм бүт башка клеткалардан дагы железаны компенсация кылайлы деп, ошонун айынан дагы железо көбөйүп кеткен да. Көрдүңүзбү? Анан ушул жерде көпчүлүк энелер мынтет да. Доктор, железо дефицитин анемия бар дейин десең,
железасы нормальный болуп атпайбы, тескерисинче көп болуп атпайбы, кантип эле мындай болсун депчи. Железа бул мындай да. Железа бул организмде всегда өзгөрө турган көрсөткүч. Мисалы бүгүн башкача чыгышы мүмкүн. Эртең башкача чыгышы мүмкүн. Эт көбүрөөк жеп барып туруп тапшырса башкача чыгышы мүмкүн. Бул ушундай көрсөткүч. Буга таянылып какой-то бир клинический вопросу чечилбейт. Ошон үчүн всегда ферритинге таянылат. Көрдүңүзбү? Бу жерде ключевой фактор ферритин болот. Ферритин 10 болуп атабы? Бул железо дефицитин анемиянын өтө оор түрүнөн кабар берет. Бул жерде сизде билбейм, менин шартым жок же башка антип минтип отуруунун кереги жок. Бул жерде баланын организмине жардам бериш керек. Лечить этиш керек баланы. Биринчиден эмне кылып лечить этиш керек? Себебин аныкташ керек. Неге балада ферритин ушундай аз деңгээлге жетип калды? Может, кишечниктеринде маселе барбы? Может, какой-то аутоиммунный оорузу барбы? Же кровотечение болуп атабы кайеринен? Же тамак аш аркылуу кирбей калганынан ушинтип ферритин азайып кеттиби? Тамак такыр жебегенинен. Же эмнеде мындай болду? Ошону так аныктап туруп, ошого жараша дарылоо ишин жүргүзүү керек. Эгерде менин жеке көзөмөлүмө мүмкүнчүлүк жок болсо, анда башка гематологторго барып, башка мүмкүнчүлүк бар жерге барып, бул абалдын сөзсүз түрдө дарылатыңыз, розайым. Бул абал жөн эле цифралар эмес. Бул деген балаңыздын организм ыйлап атканынан кабар берет да. Бул нерсе баягы организм компенсация кылыш үчүн ушинтип бөлүп чыгарып баштады да организмден, көрдүңүзбү? Тромбоциттер көбөйүп кетти. Ширина распределение эритроцитов деп коет, жанагы эрдиви деп атпайбызбы? Ал көбөйүп кетти. Тиги эритроцитоз болуп кетти. Бул бүт реактивный процесс. Мына эми булар качан нормага келет? Качан железо дефицитин анемияны жок кылганда нормага келет. Качан ошол железо дефицитин анемиянын реальный причинасын таап лечить эткенде анан нормага келет. Сурооңузга жооп бере алдымбы? Рахмат. Жакшы. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, урматтуу катталуучулар. Башка кимге сөз жетпей калган болсо, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө, жөн эле баягы өзүнөн өзү айыгып кетсе керек деген ойдон алыс болуңуздар всегда. Андай нерсе болбойт. Эң башкысы ар бир ооруну системдүү, так диагноздордун негизинде, оригинал препараттардын жардамы менен көзөмөл кылып дарылай турган болсок, мына ошондо биз ийгиликке жете алабыз жана дени сак абалда жашап жүрөбүз. Кудайым буйрса өзүмүздүн врач долбооруна жакында чыга турган курстардан иммунитет курсу чыгат. Андан тышкары аллергия боюнча, бел оору жана башка түрдүү оорулар боюнча дагы сонун сабактар чыкмакчы. Кош бойлуу учурдагы геморрой, аялдарда кездешкен геморройлор боюнча дагы сонун маалыматтар чыгат. Бардык маалыматтарды күтүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аманатта туруңуздар.